Эжемдин буту ооруп, бардык ооруканага көрүнүп, эч айыкпай койду. Бир таанышыбыз табып бар дегендиктен кайрылганбыз. Ал табып чөптөн дары жасап берип, ушул дарыны ичсе айыгасың деген болчу. Бирок күндөн күнгө оорусу күчөп баратат. Ошол табыпка карата чара колдонсо болобу? Болот. Мындай учурлар көрсөтүлгөн. Мыйзамсыз дарыгерлик жасаган болсо, ошол табып деп айтып жаткан адамдын жасаган дарысынан же анын бир дарылоо механизминен бир кандайдыр бир оору келип чыкса, бул ошол оорунун оор жеңилдик даражасына ылайык жоруктар же жазык жоопкерчилигине тартылат. Бирок бул жерде сиз айтып жатасыз, бир топ жылдардан бери ооруп, эч кайсы оорукана мындай күчү жеткен жок деп. Албетте, эгерде ооруканада дарыгерлер ал ооруга ошол кандай деңгээлде ооругандыгын, аны кандай жол менен дарылоо мындай жолдорун сизге көрсөтүп берет. Ошол оорулууга көрсөтүп берет. Ал ооруга каршы кандай демек дары-дармектерди колдонуу керектигин. Мунун баары ошол медицинада көрсөтүлгөн. Жана ошол биз мындай мамлекет тарабынан акысыз берилген ошол медициналык кызматтан биздин өзүбүздүн атайын ооруканалардагы врачтардын колунан дарыланууңуз зарыл. Деги эле бардык жарандарга тиешелүү. Ал эми табыпка баруу деген бул демек адамдын жеке эрки. Ал эми албетте баягы чектөө жок. Мындай табыпка баргандык үчүн жоопкерчилик дагы жок. Деги эле ар бир ошол жасаган табып дейбизби же болбосо дагы башка бир кандайдыр бир дарылоочу ыкмалар менен дарылаган адамдар, алардын өзүнүн тиешелүү лицензиялары, дарылоого уруксат кагаздары болуш керек. Эгерде андай жок туруп бир мыйзамсыз аракеттерди жасаса дагы бул дагы бир мындай мыйзам бузуучулукка алып келет. Ал эми сиздин сурооңузга мен жоопкерчилиги боюнча жооп берейин. Эгерде ошол мыйзамсыз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан табыптар өзүм табыпмын деп ошол адамдардын ден соолугуна зыян келтирип жаткан болсо, мына сиз айтып жатасыз, ден соолугу күндөн күнгө оорлошуп баратат деп туруп. Эгерде андай боло турган болсо, анча оор эмес зыян келе турган болсо, демек анда айып салынат. Бул айып демек экинчи категориядагы айып бул 40 000 сомдон 60 000 сомго чейин. Ал эми ошол эле немеден демек ошол эле табыптан денесинде оор залал келген боло турган болсо, анда бул жазык жоопкерчилигине алып келет. Мындай учурда айып салууга же болбосо баягы экинчи категориядагы эркиндигинен ажыратууга алып келет. Бул деген сөз 2 жыл 6 айдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат деген сөз. Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодекси 70-берене мыйзамсыз дарылоо иши атайын уруксаты жок жүргүзүлгөн, абайлабагандан анча оор эмес зыянга алып келген дарылоо иши экинчи категориядагы айыппул түрүндөгү жазага алып келет. Кыргыз Республикасынын жазык кодекси 159-берене мыйзамсыз дарылоо иши. Мыйзамсыз дарылоо иши тиешелүү түрдөгү медициналык билими жок адам тарабынан жасалса, этиятсыздыктын ден соолукка оор зыян келтирсе, 6-категориядагы айып салууга же 2 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен 2-категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат.